АКШда президент Дональд Трампқа қаршы жаңы иликтөө башталды. Трамптын Орусия менен ыктымал байланыштары тууралуу маалымат берүү үчүн 80 адамга жана компанияга суроо талап жөнөтүлдү. Биз энди өзүбүз аналар курулуп, акылчылыкка иштейтин адамдардын үйүн аралагыбыз келет. Кандай бизнестер бар экен, неге кандай карындар топ экен, аш бала топ бала менен ойнамайт деген казактын сөзү бар. Қазақстанда бийликке нааразы көп балалуу энелердин акциялары уланууда. Алар жаңы өкмөттүн убадаларына ынанбай турушат. Великий Луки шаарындагы тажикстандык мигранттар документтерин алдырып дээрлик ачка калганын айтышууда. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка темалар калдыда кеңири кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү баштайбыз. АКШда президент Дональд Трампқа қаршы жаңы иликтөө башталды. Анын алкагында Конгресстин юридикалык комитети Орусия президенти Владимир Путин менен байланыштагы бизнесмен Евгений Пригожинге таандык компанияларга жана орусиялык миллиардер Виктор Вексельбергке байланышкан документтерди сураттырды. Мындан тышкары, Трамптын Орусия менен ыктымал байланыштары тууралуу маалымат берүү үчүн дагы 80 адамга жана компанияга суроо талап жөнөтүлдү. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат. АКШ президенти Дональд Трампқа қаршы жаңы иликтөөнү демократ Джеральд Надлер жетектеген өкүлдөр палатасынын юридикалык комитети баштады. Алар Трамп ыйгарым укуктарынан аша чапкан, сот адилеттигине тоскоолдук кылган болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Дүйшөмбү күнү парламенттик иликтөөнүн алкагында 81 адамга жана мекемеге суроо талап жөнөтүлдү. Тизмедеги 81 адамдын жана мекеменин ичинде Ак үй, ФБР, Юстиция министрлиги, анын кызматтан кеткен мурдагы башчысы Джефф Сешенс бар. Ушундай эле катты Трамптын балдары Эрик менен Дональд, күйөө баласы Джаред Кушнерди алган. Андан тышкары суроо талап орусиялык бир катар жарандарга жөнөтүлгөн. Өткөн жумада Трамптын мурдагы юристи Майкл Коэн Конгрессте сүйлөп, президентти шылуун, жалганчы жана расист деп атаган. Анын көрсөтмөсү президентке байланыштуу жаңы иликтөө баштаганга түрткү берген себептердин бири. Буга чейин бир күбө Майкл Коэн айткан көптөгөн кылмыштар бар. Биз көбүрөөк күбөнү угуп, көбүрөөк далилдүү документтерди алгыбыз келет. Майкл Коэн көптөгөн документтерди көрсөттү. Бирок биз администрациядагы коррупция жана мыйзамсыздыктар тууралуу андан да көп документтер бар деп эсептейбиз. Конгресстеги демократтардын жаңы иликтөөнүн алкагында 81 адамга жана компанияга суроо талап жөнөтүшүн Ак үй сындап, аны шерменде жана кордоо деп атады. Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерстин сөзүнө караганда, демократтар Трамптын Орусия менен байланышы тууралуу 2 жылдан бери айтып келе жаткан ырастоолору далилденбей калганынан коркуп жатышат. Ал эми президент Дональд Трамп демократ Джеральд Надлердин жаңы иликтөөсү менен кызматташасызбы деген суроого мындайча жооп берди. Мен дайым баары менен кызматташам. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер дээрлик 2 жылдан бери президент Трамптын 2016 жылкы шайлоо учурундагы штабынын демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонду утуп чыгуу үчүн Орусия менен байланыштары болгон-болбогонун иликтөөдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Берүүбүздү улантабыз. Сириянын чыгышында күрттөр баштаган күчтөр эл аралык коалициянын абадан колдоосу астында жихадчылар калкан катары пайдаланып келаткан карапайым тургундарды коопсуз жайларга көчүрүштү. Ислам мамлекети террордук тобунун көзөмөлүндөгү акыркы айылык штаттарды кайтаруу аракеттери ал жерлерде карапайым эл калып жаткандыктан басаңдаган. Айнура Жекше кызынын баяны. Жекшемби дүйшөмбү күндөрү Бакхус шаарчасынан 800 киши коопсуз жайларга көчүрүлдү. Оппозициядагы Сириянын демократиялык күчтөрүнүн өкүлү алардын арасында жихадчылардын үй бүлөлөрү менен куралдарын таштап багынып берген согушкерлер бар экенин билдирди. Аскердик булактар дүйшөмбү күнү 150 жихадчы колго төшүрүлгөнүн бышыкташты. Жихадчылар халифат деп жарыялап алган аймактын акыркы бөлүгүн, Бакхус шаарчасын жана айланасындагы райондорду кайтаруу операциясы өткөн жумада жанданган. Бирок Ислам мамлекетинин террорчулары жөн жайылды тирүү калкан катары пайдалангандыктан чабуул басаңдаган. Биз бул жактан 600 метрдей жакын аймакта Ислам мамлекетинин жоочуларын курчоого алганбыз. Ал жакта алардын лагери жайгашкан. Лагерде карапайым кишилер бар экен. Анан биз чабуулду токтото турууга аргасыз болдук.
Демократиялык күчтөрдүн өзөгүн түзгөн күрд кошуундары жихадчылардын катарлары суюлуп баратканы менен катуу туруштукка туш болушууда. Ушул тапта 1000 экстремист согушкер көзгө атаарларды, жанкечтилерди, жер астындагы туннелдерди пайдаланып айыгышып согушуп жатышат. Жихадчылар толтура мина коюп кетишкен. Жакындан бери ракета аткычтарды көп колдонууга өтүштү. Бир аскерди көрүшсө да ракета атышат. Көптөгөн көз катарлары да бар. Сирия обсерваториясы салгылашуулардын акыркы баскычында демократиялык күчтөрдүн 7 жоокери жана 18 жихадчы каза болушканын маалымдады. Бакхузду бошотуу операциясы гуманитардык абал канчалык оор болуп жатканын көргөздү. Айлардан бери бомбалоолорго кабылып келаткан шаар тургундары тамак ашсыз, дары-дармексиз жашап келишти. Эл аралык Кызыл чырым комитети миңдеген киши суукта, жаанда, ачык асман астында же жука чатырларда түнөп жатышканын айтып, качкындарга жардам берүүгө чакырды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014-жылы Ирак менен Сириянын айрым чөлкөмдөрүн басып алып халифат деп жарыялашкан. Аларга каршы күрөшүү үчүн 80ге жакын мамлекет коалиция түзүшкөн. Халифат иш жүзүндө 2017-жылы террорчу уюм эки өлкөдө тең ири аймактарды колдон чыгаргандан кийин кулаган. Айнура Жакшы кызы, Прага. Борбор Азия кабарларынан Казакстанда көп балалуу энелердин нааразылык акциялары далеоланып жатат. Жаңы өкмөттүн убадаларына ичи чыкпагандары да бар. Бийликке нааразылардын митингдерин токтотуш үчүн өлкөдөгү минималдык керектөөгө кетчү каражат өлчөмүн, айлык акыны көтөрүү керектигин байкоочулар белгилеп жатышат. Лазат Жаныбек кызы коңшу мамлекеттеги соңку окуялар тууралуу айтып берет. Биз энди өзүбүз аналар курулуп, акимчиликте иштейтин адамдардын үйүн аралагымыз келеді. Кандай бизнестер бар екен, неге кандай карындар ток екен, аш бала ток бала мен ойнамайт деген казакта сөз бар. Алматыда энелер дагы чогулуп, бийликке нааразылыгын билдирип чыгышты. Жалгыз бой энелер менен көп балалуу аялдарды Нарузбай райондук акиматы өкмөттүк жаңы жеңилдиктер тууралуу айтып берүүгө чакырган. Анда биздин талаптардын бири да аткарылбады деп нааразы болгон энелер бийликке ишеним жоголгонун айтып, Нурсултан Назарбаев кетсин деп кыйкыруудан да жалтанышпаган. Казакстанда энелердин нааразылык жүрүштөрү январдан бери Алматы, Астанада уланып келет. Энелердин нааразылыгынан улам президент Нурсултан Назарбаев мурунку өкмөттү эл менен иштей албайсыңар деп айыптап, аларды таркатып жиберип жаңы өкмөт түзүп алган. Министрлердин жаңы кабинети аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн көйгөйлөрүн чечүүнү убада кылууда. Социалдык жөлөк пул көбөйтүлүп, турак жайды насыяга 2% төлөм менен алууга шарт түзүлөрүн кабарлоодо. Бирок мындай жеңилдиктер өкмөт жардамга муктаж деп аныктагандарга гана берилет. Вот у нас в данное время в холодильнике пару яиц. Астанада жашаган Несепкүл Керимованын 4 баласы бар. Жалгыз бой эненин ортоңку кызы туубаса майып. Өкмөттөн ал кызы жана анын караганы үчүн 70 000 теңге жөлөк пул алат. Бул $200 тегереги. Бирок үй бүлө батирге айына $250 төлөөрүн эске алганда, мындай жардам эч нерсеге жетпейт. Башкы көйгөй турак жай дегенине өзү батир сатып ала албастыгын, өкмөттүк жардамга үмүт үзүлүп бараткандыгын айтат. На арендные платы я ходила, узнавала. Батирди насыяга же ижарага алуунун жолун сурагам, кыйкырык салып баргам. Алар туруктуу киреше болушун талап кылышат. Мен айына 100-120 000 табышым керек. Балам майып болсо, мен аны түнгө чейин жалгыз калтырып кое албайм. Заработки, если у меня ребенок инвалид. Мындай үй бүлөлөрдүн абалын казак өкмөтү июлдан тарта жакшыртууну убада кылууда. Бирок турак жайды 2% төлөм менен насыяга кирешеси $112 төмөн гана үй бүлөлөр ала алышат. Алар кантип 20 жыл бою насыя төлөөрү да түшүнүксүз. Бийлик социалдык жөлөк пулда көбөйтүлөрүн билдирген, бирок ал дагы даректүү болмокчу. На каждого члена семьи приходилось менее. Эгерде үй бүлөнүн ар бир мүчөсү минималдык жашоо өлчөмүнүн 70%-нын азына жашап жаткан болсо, аларга даректүү социалдык жардам көрсөтүлөт. Мындай үй бүлөдө балдар бар болсо, аларга 2019 жылдан баштап 20 789 теңге берилет. 189 теңге в 2019 году. Ал эми укук коргоочулар менен коомдук ишмерлер казак өкмөтү көп балалуу үй бүлөлөргө гана эмес, жалпы калкты социалдык каржылык камсыздоону күчөтүшү керектигин биллешүүдө. Казакстанда минималдык жашоо өлчөмү $79 тегерегинде. Анын көлөмүн минималдык айлык акыны көтөрүү керек деген талаптар айтылууда. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары. Ободон кеткен мына ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.org эми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз.
Кремль коррупция жана уюшкан кылмыштуулук иликтөө борбору жарыялаган жаңы баяндамага жооп кайтарды. Ал баяндамада арам акчанын изин жашыруу менен алектенген тройкадагы Ландромат аттуу ири глобалдык схема ашкереленген. Иликтөөгө ылайык бул схема аркылуу 2006-2013 жылдар аралыгында баш аягы 8 миллиард 890 миллион доллардай каражат адалданган. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан кийинки өтпөй түзүлүп, 2012 жылы Сбербанктын карамагына өткөн Тройка диалог инвестициялык банкы турат. Кремлдин маалымат катчысы бул маалыматтардын чын төгүнүн тиешелүү фискалдык органдар финансылык чалгын кызматы текшере алаарын билдирди. Иликтөөдө Тройкадагы Ландромат схемасын Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын достору да колдонгону белгиленген. Венесуэла оппозициясынын лидери өзүн отурумдук президент катары жарыялаган Хуан Гуайдо дүйшөмбүдө кечинде Латын Америкалык бир нече мамлекетке жасаган сапарынан кийин мекенине кайтып барды. Ал жогорку соттун өлкөдөн чыгууга тыюу салганына карабастан чыгып кеткен. Мындан улам бийлик ал Венесуэлага кайтаары менен камалышы мүмкүндүгүн эскертип жаткан. Парагвай, Эквадор жана Колумбияга барган Гуайдо мекенине кайтаары менен баш кала Каракастын башка аянттарынын бирине топтолгон жактоочулары менен жолугушту. 50гө чукул батыш мамлекеттери Гуайдону отурумдук президент катары таанышкан. Орусия, Кытай, Түркия сыяктуу мамлекеттер Николас Мадураны колдошот. Венесуэланын армиясы дагы Мадуро тарапта. Бийликти кулатуу аракетине айыпталып, оппозициянын ондогон лидерлери жана активисттери камакка алынды. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы 2016 жылы президенттикке атсалышып Дональд Трампка утулуп калган Хиллари Клинтон эмдиги жылы өтчү шайлоого катышпайт. Бул тууралуу ал 4 мартта Нью-Йорк Сити телеканалындагы маегинде айтты. Ал өз ишин уланта берерин жана учурда АКШда болуп жаткан окуялар тынчсыздандырып жатканын да кошумчалады. Буга чейин ондогон демократ, губернатор, сенатор жана башка кызматтагылар 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиришти. Алардын арасында демократ-сенатор Берни Сандерс да бар. 2016 жылкы шайлоодо Демократиялык партиянын ички шайлоосу праймеризде Хиллари Клинтонго утулуп калган. Азыр расмий жарыялай элек болсо дагы учурдагы президент Дональд Трамп да экинчи мөөнөткө барууга камданып жатканы белгилүү. Орусиянын Великий Луки шаарындагы тажикстандык мигранттар тобу документтерин алдырып дээрлик ачка калганын айтышууда. Былтыр ноябрда чочко фермасына иштөөгө барган мигранттардын айтымында иш берүүчүлөр алардын паспорттарын дароо алып коюшкан жана убада кылынган 28 000 рубль эмес, андан кыйла аз майына төлөшкөн. Алар 3 айда 42 000 гана рубль алганын айтышууда. Ошондой эле бул мигранттардын бардыгы ишке орноштуруу боюнча өкмөттүк мекемелер аркылуу кетишкени маалым болду. Анткени менен Куляб шаарындагы тиешелүү органдар Великий Лукидеги чочко фермаларында 300дөй тажикстандык иштээрин жана алардын бирөө дагы нааразы эместигин белгилеп, иштен качкандар гана ушундай шылтоолорду ойлоп таап жатышат деп билдиришти. Расмий маалыматтарга караганда Орусияда 2 миллиондой тажикстандыктар эмгектенет. Берүүбүздү улантабыз. ВИЧ инфекциясынан жабыркап келген Лондондун тургуну бул оорудан айыккан экинчи адам болуп калышы мүмкүн. Окумуштуулардын айтымында Лондондук бейтап деп атап коюшкан бул адам терапия алууну токтоткон 1,5 жылдын ичинде анын канынан вирус табылган жок. Лондондук бейтап ВИЧ жана рак оорусунан жабыркап келген. Аны рактан дарылоо үчүн доктурлар жүлүнүн алмаштырышкан. Донор катары ВИЧке туруштук берген CCR5 деп аталган гени бар адамдын жүлүнү алынган. Бул операция 2016 жылы жасалган, ал эми 2017 жылы бейтап дары ичүүнү токтоткон. Биз жүлүндү алмаштыргандан кийин рак клеткаларынын жанданышын 16 ай күттүк. Бейтаптын абалы жакшы жана ВИЧтин вирустарын аныктаганыбызда абдан аз, дээрлик жок болуп чыкты. Мына ушул жерден биз дарылоону токтоттук. Мына 18 айдан бери байкагандай рак клеткаларынын жандануусу узакка созулууда. Бирок азырынча натыйжасы тууралуу айтуу эрте. ВИЧтен айыккан биринчи адам деп берлиндик бейтап Тимоти Браун саналып келет. 12 жыл мурда анын да жүлүнүн алмаштыруу менен вирустан жана рак илдетинен айыктырып алганга мүмкүн болгон. Бирок андан бери дарыгерлер бул экспериментти кайталай албай келишкен. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram'дан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Азаттык медиа, Азаттык KG деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.